Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин сабагыбыз кыргыз тили сабагы туурасында болмокчу балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыз балдар кыргыз тили сабагы туурасында болот. Бүгүнкү сабактын темасы сырдык сөздөр. Сабактын максаты сырдык сөздөр туурасында маалымат алышат. Сырдык сөздөр кандай сөздөр болоорун билишет жана аларга коюлуучу тыныш белгилерди биле алышат. Үчүнчү, окуучулар шамдагайлыкка, адептүүлүккө, туура так сүйлөөгө машык алышат. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр балдар. Эң биринчи балдар, сабагыбызды баштоонун алдында биз сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр кайсылар экенине көңүлүбүздү бөлөлү. Анда эмесе сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр балдар, булар сырдык сөздөр, каратма сөздөр, анан киринди сөздөр. Сырдык сөздөр адамдын ички сезимин билдирүүчү же айбанатка карата айтылуучу сөздөр сырдык сөздөр деп аталат. Мисалы, бали, пай-пай, бах, баракелде, ой, аи, атаганат, чиркин, өш, чү жана башка сөздөр булар сырдык сөздөр. Балдар, сырдык сөздөр адамдын ички сезиминен чыккан сөздөр, булар сырдык сөздөр деп аталат экен. Жеке эле адамдарга эмес, айбанаттарга да карата айтылуучу сөздөр сырдык сөздөр. Баракелде, алып эле арабага кое койду. Кош, жолдош Артыгалиев, сиз эмне демекчисиз? Салам алейкум, акелер. Алейким салам, жигит. Мына бул жерде балдар, бул мисалдарда, сүйлөмдөрдө баракелде, кош, салам алейкум деген сөздөр сырдык сөздөр болду. Сырдык сөздөргө төмөнкүдөй сөздөр кирет балдар. Ой, бах, кап, бали, ой тобо, караң күн, капырай, баракелде, ботом, апей, чүн, түшөй, мый, кыруу, капырай, өш, чойт, саламатсызбы, эсенсизби, арыбаңыз, бар болуңуз, кайыр кош, чиркин, рахмат деген сөздөр балдар сырдык сөздөргө кирет экен. Балдар, бул жерден биз дароо эле бул сөздөрдү бөлүп кетсек болот. Бул жерде адамдарга карата айтылуучу сырдык сөздөр кездешти жана айбанаттарга карата айтылуучу сырдык сөздөр кездешти. Мисалы үчүн бул жерде чүү, мый, кыруу, түшөй деген сөздөр булар айбанаттарга карата айтылуучу, жан-жаныбарларга карата айтылуучу эмнелер болду? Сырдык сөздөр болду балдар. Сырдык сөздөрдүн түрлөрү. Сырдык сөздөр маанисине карата ички сезим билдирүүчү сырдык сөздөр. Айбанатка карата айтылуучу сырдык сөздөр болуп бөлүнөт. Анда эмесе ички сезимди билдирген жана айбанатка карата айтылуучу сырдык сөздөр кайсылар экенин түшүнүп алалы. Ички сезим билдирүүчү сырдык сөздөр, мындай сырдык сөздөр: кубанганда, сүйүнгөндө, өкүнгөндө, таң калганда, корккондо, чочуганда, кайгырганда жана башкаларда ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр айтылат балдар. Ал эми айбанаттарга карата айтылуучу сырдык сөздөр булар чүү, өш, чойт, кыруу деген сөздөр булар айбанаттарга карата айтылуучу сырдык сөздөр экен. Келгиле балдар, экранды карап биз точкалардын ордуна эмне кылалы? Тиешелүү сырдык сөздөрдү коюп, мисалдарды иштейли сүйлөмдөрдө. Анда эмесе биринчи сүйлөмдү карайлы.
жеңелер, ишиңер илгери болсун. Бул жерде балдар үстүңкү жүрөкчөлөрдө турган сөздөрдү катыштырып сүйлөп көрөлү. Капырай, жеңелер, ишиңер илгери болсун. Биринчи сөздү койдук. Бали, жеңелер, ишиңер илгери болсун. Баракелде, жеңелер, ишиңер илгери болсун. Мына балдар, бул жерде капырай, бали деген сөздөр, сүйлөмдөр эмне кылды? Маанисин толуктап, түшүнүктүү бере алган жок. Бул жерде баракелде деген сырдык сөз биринин маанисин экинчиси толуктап, түшүнүктүү кылып бизге бере алды. Анда эмесе баракелде, жеңелер, ишиңер илгери болсун деген сырдык сөздү коюп алдык. Кийинки сүйлөмдү карайлы. Аттан кол жууп турбузбу деген сөз. Бул жерде чиркин, аттан кол жууп турбузбу? Кокуй, аттан кол жууп турбузбу? Капырай, аттан кол жууп турбузбу? Мына бул жерде сырдык сөздөр балдар кайсы болду? Капырай, аттан кол жууп турбузбу деген сырдык сөздү кое алдык. Кийинки сүйлөмдөрдү карайлы. Дагы эле ошондой точкалардын ордуна сырдык сөздөрдү, тиешелүү сырдык сөздөрдү коюп чыгалы. Тынчтангыла балдар. Тек, тынчтангыла балдар. Тынчтангыла балдар. Тынч, тынчтангыла балдар. Бул жерде сырдык сөздөрдү эмне кылдык? Ар бирин коюп чыктык. Бул жерде тынч, тынчтангыла балдар деген сөз эмне кылды? Туура келди. Келбей калганын карачы. Кап. Келбей калганын карачы. Ой тобо. Келбей калганын карачы. Аттиң. Бул жерде эмне кылды? Сырдык сөздөр кездешти. Ошол сырдык сөздөрдүн ичинен келбей калганын карачы. Кап деген сөз эмне кылды? Тиешелүү точкалардын ордуна коюлду. Эмне деген керемет? Бул жерде балдар эки сырдык сөздү коюу менен сүйлөмдөрдү жасап чыгат экенбиз. Бах, бали, эмне деген керемет? Апей, бали, эмне деген керемет? Бали, бах, эмне деген керемет? Деген сөз эмне болду балдар? Бах анан бали деген сөз туура келди. Сырдык сөздөр эмне кылды? Бах анан бали деген сөздөр аркылуу келе алды. Кийинки сөздү карасак, мен эми үйгө жөнөйүн, апа, кайыр кош. Мен эми үйгө жөнөйүн, апа, рахмат. Бул жерде мен эми үйгө жөнөйүн, апа, кайыр кош деген сырдык сөздү кое алдык. Сырдык сөздөр түзүлүшүнө карай балдар, тубаса жана туунду болуп экиге бөлүнөт. Интонациялык жактан сырдык сөздөр башка сөз түркүмүнөн бирөө да ээ болбогон зор бөтөнчөлүккө ээ. Себеби сүйлөм тизмегинде турган сырдык сөздөр интонациялык жактан негизги орунду ээлейт. Анткени сүйлөмдөгү басым ага түшөт да, тон, үн башка сөздөргө караганда анда күчтүү сезим менен айтылып, көтөрүңкү үн чыгат. Интонациянын ар түрдүүчө бөлүнүшүнүн натыйжасында сырдык сөздөр адамдардын бирөөгө же бир нерсеге, же окуяга, же кубулушка карата болгон ички сезимдерин ар кандай мааниде билдиришет. Сырдык сөздөр морфологиялык жактан өзүнүн өзгөрбөстүк, бөлүнбөстүк абалын толук сактап, синтаксистик жагынан башка сөздөр менен байланышпай, обочолонуп туруу аркылуу сүйлөмдүн жалпы мазмуну менен маани жана интонациялык жактан ажырагыс байланышта турушат. Адамдын окуя, затка, нерсеге карата болгон ички ой сезимин, туюмун, эрктик жана турмуш салттын мамилесин билдиришет. Сырдык сөздөр айтылып жатканга байланыштуу кептин бүткүл тулкусуна экспрессивдик, эмоционалдык түс берүү менен анын көркөмдүүлүгүн күчөтөт. Ага кандайдыр бир ачыктыкты, тактыкты жана жандандуулукту киргизип,
адамдын чындыкка карата болгон эмоционалдык ички сезимин, эриктик мамилесин билдирип турат. Сырдык сөздөр фонетикалык жактан музыкалуу, ыргактуу, ритмикалуу келет. Адам баласынын ички дүйнөсү аркылуу берилүүчү ой сезимдин, эриктик жана турмуштук мамиленин мүмкүн болгон мамилелеринин бардыгын билдирүүгө жөндөмдүү келет. Сырдык сөздөр негизги сөз түркүмдөрүнөн төмөнкүдөй белгилери боюнча айырмаланып турат. Биринчи, сырдык сөздөр үчүн атоо кызматы мүнөздүү эмес. Аларга билдирүү функциясы мүнөздүү. Экинчи, сырдык сөздөр негизги сөз түркүмдөрүнө мүнөздүү болгон морфологиялык категориялар менен дээрлик өзгөрбөйт. Үчүнчү, сырдык сөздөр сүйлөм тутумунда синтаксистик жактан сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарбайт жана башка сөздөр менен грамматикалык жактан байланышпайт. Төртүнчү, сырдык сөздөрдүн мааниси интонация жана тынымга көз каранды болот. Ал эми сырдык сөздөр маанисине карай сезимдик, эрктик, турмуштук болуп үчкө бөлүнөт. Сырдык сөздөрдүн тыныш белгилери. Сырдык сөздөр балдар, булар бир гана айбанаттарга, адамдарга гана карата айтылуучу сөздөр экен. Жана ошол ар бир сөздөр кайра өзүнүн ичинен эмне кылат экен? Бөлүнөт экен. Булар кубанганда, кайгырганда, чочуганда, капаланганда айтыла турчу сөздөр сырдык сөздөр экен. Эми сырдык сөздөр кайсыл учурда келип калса, кандай тыныш белгилер коюлат? Эгерде сырдык сөз сүйлөмдүн башына келсе, өзүнөн кийин үтүр менен, айрым учурда илеп белгиси менен коюлат. Мисалы, бали, оппали десек, бали деген бул эмне болуп атат? Сырдык сөздөр болуп атат. Бул жерде бали деген сырдык сөзү сүйлөмдүн башына келди, өзүнөн кийин үтүр менен ажыратылды. Дагы эле ошондой сырдык сөзү сүйлөмдүн ортосуна келди, эки жагынан үтүр менен ажыратылды. Оппали күчтүү сезим менен айтылып, аягына илеп белгиси коюлду. Эгерде сүйлөмдүн башына келсе сырдык сөз, өзүнөн кийин үтүр белгиси менен ажыратылат. Эгерде сырдык сөз сүйлөмдүн ортосуна келсе, эки жагынан үтүр менен ажыратылат. Кой, кокуй. Ал эмнең? Бул жерде кокуй деген сырдык сөз сүйлөмдүн ортосуна келди, эки жагынан үтүр менен ажыратылды. Колтусу бар жигитке алданып, апи бетим. Бул жерде апи деген сырдык сөз сүйлөмдүн ортосуна келди, эки жагынан үтүр белгиси менен ажыратылды. Сырдык сөз сүйлөмдүн аягынан орун алса, өзүнөн мурун үтүр белгиси менен ажырат коюлат. Мүйүзүң сыңгыр. Чиге жеримден кетип баратам. Жеңе желпи кайыр кош. Бул жерде кайыр кош сырдык сөз сүйлөмдүн аягына келди. Эгерде сырдык сөз сүйлөмдүн аягына келсе, өзүнөн мурун үтүр менен ажыратылат. Сырдык сөздөр күчтүү сезим менен айтылып, сүйлөмдүн тутумунан бөлүнсө, сырдык сөздөр кийин илеп коюлат. Кийинки сүйлөм баш тамга менен жазылат. Мисалы, бали сырдык сөз өзүнөн кийин илеп белгиси коюлду. Чертетүү шаке. Бул жерде сырдык сөз сүйлөмдүн башына келип, өзүнөн кийин илеп белгиси коюлду. Бали салмактуу созулган эмгек ыры улам көтөрүлүүдө, улам калкып теребелди көшүлтүүдө. Эгерде сырдык сөздөр кайталанып айтылса, анда арасына дефис белгиси тире менен ажыратылат. Дефис белгиси коюлат. Пай, кыруу деген сөздөр келип калса, дефис коюлат. Тилдик фактыларга ылайык, кепте колдонулган сырдык сөздөр маанисине карай 3 топко бөлүнөт. Сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр, эрктик мамилени билдирүүчү сырдык сөздөр, турмуштук мамилени билдирүүчү сырдык сөздөр болуп 3кө бөлүнөт. Сүйлөөчү белгилүү эмоциялык абалда туруп, кырдаалды, кыймыл-аракетти, окуяны жана башка аңгемелешүүчү
өзүнүн оң жана терс мамилеси аркылуу билдирет. Сүйлөөчүлөрдүн кебинде колдонулган оң эмоционалдык сырдык сөздөр төмөнкүдөй маанилерди билдирет балдар. Кубанууну, таңданууну, ыраазы болууну, суктанууну. Бул туурасында сырдык сөздөр бах, чиркин, ах, охо, ай, пай, Кудайга шүгүр деген сөздөр. Кубанганда, таңданганда, ыраазы болгондо, суктанганда айтылуучу сырдык сөздөр экен балдар. Ал эми жеке эле кубануу, ыраазы болуу менен чектелбестен, кубаттоо, алкоо, мактоо иретинде дагы айтылган сырдык сөздөр кездешет экен. Бали, баракелде, жаша, бау, азамат деген сөздөр. Мактоо, алкоо, кубаттоо иретинде айтылган сырдык сөздөр. Эске түшүрүү, эстөө, табуу иретинде айтылган сырдык сөздөр. Деп эсибизге түшүргөн кезде эмне кылабыз? Ушул сырдык сөздөр айтылат экен. Жана башка. Кайрылуу, урматтоо иретинде. Садага, каралдым-ай деген сөздөр булар кайрылуу, урматтоо иретинде. Чакырыкка жооп маанисинде. Я, и, я деген сөздөр чакырыкка жооп маанисинде айтылган сырдык сөздөр экен. Эркелетүү иретинде айтылгандагы сырдык сөздөр кездешет балдар. Садага болоюн деген сөз сырдык сөз. Бирок сырдык сөздүн ичинен эркелетүү маанисинде айтылган каралдым, садага болоюн деген сөздөр. Сүйлөөчүнүн окуя, көрүнүшкө, тыңдоочунун аракетине, сөзүнө карата терс мамилесин билдирген терс эмоционалдык сырдык сөздөр төмөнкүдөй маанилерди туюндурат. Нааразы болуу, өкүнүү, кейүү, кайгыруу маанисинде. Кап, каты күн, аттигиниң ай, атаганат, арман-ай, атаны кокуй, алат күн, кокуй алат деген сөздөр булар нааразы болуу, өкүнүү, кейүү, кайгыруу туурасында айтылган сырдык сөздөр. Андан тышкары чарчоо, жадоо иретинде айтылган. Уф, деген сөздөр. Коркуу, чочуу иретинде. Кокуй, ойбой, калакай, бай, ия, алда, ой, апей, омей, ия деген сөздөр булар коркуу, чочуу иретинде айтылган сырдык сөздөр. Жийиркенүү, уялуу иретинде айтылган сырдык сөздөр. Апи, и деген сөздөр. Таң калуу иретинде. Ой тобо, капырай, ботом, айланайын, ие деген сөздөр булар таң калуу иретинде айтылган сырдык сөздөр. Жактырбоо, жемелөө, ачуулануу, жек көрүү иретинде айтылган сырдык сөздөр. Ок, антип сүйлөгөнгө болбойт деп коебуз, Кудай алгыр, түгөнгүр, жолуң болгур деген сөздөр. Мыскылдоо, шылдыңдоо иретинде. Охо, айрөөк деген сөздөр. Деген сөздөр булар шылдыңдоо, мыскылдоо иретинде. Ал эми чочулоо иретинде. Кокуй, я деген сөздөр чочуганда айтылган сырдык сөздөр. Кекетүү иретинде дагы айтылган сырдык сөздөр кездешет экен балдар. И деген сөздөрдө кекетүү иретинде айтылган. Демек, сүйлөшүү кебинде колдонулган сырдык сөздөрдү талдоо аркылуу төмөнкүдөй жыйынтыктарды чыгарууга болот экен. Эмоционалдык сырдык сөздөр маани жактан туруксуз, ошондуктан көп маанилүү болушат. Морфологиялык жактан сырдык сөздөр мүчөлөр аркылуу жасалбайт. Бирок айрым буйрук этиштер аркылуу айванаттарга жана канаттууларга карата колдонулган сырдык сөздөр жасалат. Турмуш тиричиликте колдонулган сырдык сөздөр адамдын кеп маданиятынын деңгээлин көрсөтөт. Ал эми сырдык сөздөр чыгармаларда колдонулуу менен акындын поэзиясына эмоционалдык түс берип турат. Акындын чыгармачылыгындагы кезиккен бардык сырдык сөздөр кептик кырдаалга ылайык жана орунду колдонулган. Мына балдар, сырдык сөздөр туурасында биз эмне кылдык? Кыскача маалыматтарды ала алдык. Анда эмесе балдар,
Үйгө тапшырма сырдык сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзүү, тыныш белгилерин туура жайгаштыруу. Көрүшкөнчө, саламатта калгыла балдар.